Мына достор, ошентип ысык ата жана чаңып кетти го. Игилик командаларынын беттеши жаңы гана соңуна чыкты. 3-0 эсеби менен Игилик командасы бул жолу жеңишке жетишти. Капитаны кайда жүрөт болду экен? Бактияр деген красавчик жигит. Жигиттер, салам алейкум. Капитан гана? Алыс кеттиби? Я. Келет ону. Келет. Мындай келаткан экен. Баарынан эле ушу капитандан алалы. Баарын жыйынтыктап айтат. Себеби суроонун көбү дагы капитанга болот. Мына бул жакта Бактияр деген красавчик жигиттердин бири. Бактияр, ассаламу алейкум. Алейкум. Атыңы бастырып бир сыра дем басып алдыңбы? Сүйлөшө берелиби? Баракелде. Бактияр, жеңиш кут болсун. Рахмат. Буйруса, Игилик командасы дагы бир 3 жылдык мен ушу жеке билишим боюнча бир катуу жигердүү дайырланып, дайым дайырланып, жеңилсе да дайырланып отуруп, акыры финалга чыкты окшойт. Иншалла буйруса. Чыкты финалга буйруса. Анда сөз башынан болсун. Азыркы полуфиналдык беттеш жөнүндө Бактияр кандай дейсиң? Полуфинал өтө катуу оюн болду, өтө курч оюн болду. Өзүңүздөр көрдүңүздөр го. Ысатан аттары да, балдар да өтө күчтүү балдар экен. Эми омат бычак болду. Отом жеңдик. Шуга шүгүр. Биринчи дээрлик, экинчи таймга чейин бир тең атталы беттеш болуп атты. Анан үчүнчү таймда биринчи тайм 0-0, экинчи тайм 0-0 өттүк да. Үчүнчү таймда кол жүрүүдө бир аз. Силердин бай жекеме-жекеңер дагы басымдуулук кылды окшойт. Жекеме-жеке алардын адинерине күчтүү экен. Алар. Омат бычак болду. Баракелде. Бактияр, негизи эле бул ушул мелдеш силер үчүн кандай болуп атты? Баягы тайпадагы баскычтар. Бизден өзүбүздүн группадан да чыктык. Алар да өстөрдөн чыкты. Группадан утушупчу. Анан полуфиналга кезип калдык мык. Өз оюнда көрдүңүздөр. Күчтүү команда экен, күчтүү балдар экен. Курч оюн болду. Ушул буга чейин 3 команда менен жалпы беттештиңер? 3 команда бар. Тайпалык оюнда 2, анан азыркы 3-чү. Полуфиналда. Ушу силерге катуу каршылык көрсөткөн кайсыл команда болду? Бизге катуу оюн көрсөткөн Ысата менен жетек болду. Ысык көлүнүн командасы өтө күчтүү команда экен, күчтүү балдар чогулуп келиптир. Ошо. Бактияр, балдар, аттар канаттандыралыкпы? Аттарга шылтоо жокпу? Жок, аттарга шылтоо жок. Бир ай сбор болду. Бир ай сбор болду. Алгачкылардан баштадыңар эле? Бир ай сбор болду. Балдар аттар тандашты. Кайдан ушу аттар жаман эмес анда кайдан? Күчтүү аттардын күчтүүсүн таап берди чектерчи, жетекчилерчи. Биздин байыштообузга рахмат. Алла разы болсун. Ушу 12 бала 12 атты чогултуп багышты өтө оңой эмес. Ушу байыштообузга рахмат. Алла разы болсун. Ушу бир ай байыштын үйүндө өттүк сбордо. Только ойнош керек бияга. Ойнош керек болду. Алар колдон келген бүт атты бала бүт тактап бүт күчтүү аттар менен чогулуп берди, сурашып. Сатаганды сатып алды. Сурашты досторунан. Ушаттар менен базарга майда мен. Силер бирок бул Норус мелдешинде дээрлик 4 так мен билгенден 5 оюнчулар алмашты, же 4 оюнчу ба? 4 оюнчу алмашты. 4 оюнчу. Оюнчулар жаңырганына карабай, бирок бул жолу катуу келип атасыңар силер. Эми Алланын буйругу эми, Аллага чек шүгүр болсун. Жакшы оюн болуп атыр. Кысыгы жок, таза оюн болуп атыр. Бизде ошо өзүбүздүн райондон Талас областынан жакшы күчтүү балдарды алып келгенбиз. 4 баланы тандап. Бир бала травма алып калган. Калган ордуна балдарды тандап алып келдик. Ошол. Баракелде. Бактияр, силердин командаңардагы тартип кандай болуп атат? Силерден мындай дээрликте эле бир одон ашыпка берип, катачылык кылып айыпка чыкканын мындай чам деле көрдүк. Мындай дээрлик көрбөй дагы жатабыз да. Бүгүн өтөн жакшы оюн болду. Өдөрүнө болгон жок. Судья жакшы карап берди. Таза оюн болду. Кээ бир командаларды көрүп атасың да. Азыр эле мисалы мындан мурунку беттеш өзгөнү менен уларда. Улардын 3 удаление менен 2 салым салдырып ишти дегендей. Эми алардын берден эмонда турганда судья айтпады. Чаап кел салмай жок депчи. Оюнчулар берилип кетип атабы же унутуп коебу ошонучу оюн ичиндечи. Ошондон деп ойлойм эмечи. Байкабай калат деп ойлойт окшойт. Чаап кел катыраак киргизип койбу. Берден турган айтат судьяларчы, акырын салгыла. Силердин командаңа керек, жакшы ойногула депчи.
Мен де балдарга айтып, акырын ойнойк, таза ойнойк деп сүйлөшүп чыкканбыз. Баракелде. Сен ошону айтайын деген оюм ошол болчу да, кандай көзөмөл кылып атасың коргоочуларыңа, анан тиги кирди чыкты баягы старт жактан болот да, көбүнчө катачылыктарчы, анан ошондон удаление болот. Ол старттан әрде өстүн Нурлан Майк бар, тренер. Ошонун сөзүн гана угабыз. Ошо киребиз, чыгабыз. Алмашууларда туура жүргүзүп атасың. Ошо Нурлан Майк өз кылат, тренер. Себеби бул оюнда сен деле баягы калыс айтып өттү го. Жаңы эреже кирди, аттан жыгылганда атыңы жетелеп чыгып кет. Жөө туруп алып чакырба сырттан депчи. Ошол кириптир. Мен жакшы болду адилет киргенчи. Эмесе аттан кирип кеткенде 5 жол болуп кетпойбу? Ошодон көптөр жаңылып калат да. Баракелде. Бактияр, өзүң кандай ойлойсуң? Буйруса Көкбөрүдө жылдан жылга курушуп баратат. Бул турнирдин башка турнирлерден айырмачылыгы кандай болот силер үчүн? Бул 9 май турнири жеңиш майрамы. Кызым куттайм. Ушул оюн Жалалатта өтүп атыр турнир. Негизи жакшы оюн болуп атыр. Жакшы оюн, таза оюн болуп атыр. Бөтөктөн тышкары. Оюн талазы кандай? Стандартка жооп береби? Оюн талаз эң сон. Эң сон. Сонун жайгашкан. Будан артык кандай билбейм. Жакшы сон. Шүгүр сон. Жери тегиз. Чаң жок, таза. Баракелде. Бактияр, бул азыркы беттешиңерде кайсыл оюнчуң сенин баягы оюңдагыдай ойноп берди? Кайсыл оюнчунун колу жүрдү деп ойлойсуң? Бизден Нурис деген баланын колу жүрдү. 3-номердеги. Ошо балабыз колду ачып берди. Адимдендер болду көбүнчө. 3-нөмөргө жеңдик. Баракелде. Эми буйруса финалга чыгып калдыңар. Өзгөн дагы сүйүнүп атат тияктан. Биз дагы тарыхта биринчи финалга чыктык депчи. Буга чейин өзгөн менен ийгилик кезиге берчү, ийгилик жеңиле берчү. Эми экөөң үшүнүп жүрүп кайра финалга чыгып калдыңар го. Бул эми Алланын буйругу экен да. Будан кийинки мен жок болчумун ийгилик командасында. Ошо полуфиналдарда, полуфиналга жетпей утуп калган экен да. Былтыр 9-майда да утуп калдыңар. Андан кийин кубокто дагы. Ой, бул эми Алланын буйругу да. Эртең буйруса финал жакшылап ойнойбуз, теканса полуфиналда эле иштейбиз. Эми ар бир команда жеңгенди келет да. Жеңүүбүз келет. Жеңилбекти келбейт да, баардыгы жеңүүбүз, ойнойбуз теканса келет да. Мен оюм, жеке оюм. Баракелде. Бактияр, сен мындайча айтканда баягы ардагер оюнчуларга мындай өтө тажрыйбалуу, илгертен келип аткан оюнчулардын бирисиң да. Достуктан тарта, ынтымакта ойнодуң, өтө чоң клубтарда ойнодуң. Оюнчулар ушундай баягы башкы калыс кээде айтып калып атат, башкы калыс эмес, тиякта ортодогу калыс чыгып атканда Алмаз Чотов көп айтат да, жигиттер көкүрөгүңөрдү тазалап чыккыла. Ниетиңерди тазалап чыккыла оюн талазына деп көп айтат да. Ушу сен балдарыңа ушу руханий багытта кандай айтып атасың ушу оюн талазына чыгып атканда? Мен өзүчө бир отуруп, 12 бала сүйлөшөбүз. Тренерибиз бар. Көп ат салбайык, оюнду таза ойнойлук депчи. Анан ызычы жок, таза ойногонго агыр калабыз да. Балдар айта болушуна кылайык, ат салбай эле таза ойноп коёк болду. Эл тараза, эл сынчы да. Эл билет кайсы команда таза ойногонучу. Ошо. Баракелде. Бактияр, анда акыркы сөз сенен болсун, кандай дейсиң? Көрмандар, достор ар жактан чалып куттуктап, ийгилик силер утасыңар деп калоо тилектер келип аткандыр, эсеместер. Табиғи жакшы, досторум, үйдө бир туугандарым, ата-энем, айлаштарым, классташтарым баары айтып атыр чалышып. Буюрса чемпион болосуңар деп баары эле телефон чалышып, досторум айтып атыр. Кудай буюрса ошон элдин үмүтүнөн мактайбыз, иншалла буюрса. Чет элде да жүргөн досторуң, классташтарың барбы? Чет элде досторум бар. Алар биз коюшуп ийгилик командасына. Жакшы. Баракелде. Бактияр, Кудай буйрса бир финалдык беттешти бир жогорку деңгээлде өткөзүп бересиңер деген ойдобуз. Иншалла буйрса. Көкбөрү утуп эле кетпестен бир Көкбөрүгө салым кошуп кетесиңер деген ойдобуз. Иншалла. Баракелде. Ийгилик.